Халықтың саламаттығына қам көру мақсатында салтқа айланған самалықты ардайым қолдаған ықтиярчылар бүгінде донор болуға шығышты. Кезек күткен жарандардың саны өсіп, өз қалаулары менен ертелеп қан борборына келишкен. Алардың қатарында Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов да бар. Ал алгач денсаулығын текшертип, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөн соң гана қан берүү бөлүмүнө кирип келди. Вице-мэр ардайым донор болуп келгендигин айтып, башкаларды да үндөп кетти. Мен эми мурундағы жаш убакта тапшырып жүргөм. Кан берип, азыркы учурда өзүм жакшы сезип атам. Анализдерден баарын өттүк, жакшы чыкты. Бардыгыбыз ушу азыркы кырдаалда, ушу ковид убагында ушундай акцияларды Ош мэриясы баштатты. Биз ушу муктаж болгон, канга муктаж болгондун баарына ушу биргеликте элден элге деген акция жүргүзүп, ушунун алкагында 1 жылдык азыр акция баштатылды. Эми ошо ичинде баардык ушу Ош шаарынын боюнча ушу айтып кетет элем, ким өзүн баягы жакшы сезип, анализдери жакшы чыккандар болсо, ушу бериңиздер, ушу муктаж болгондорго каныбызды берип, ошо айрылып кетсин. Бегайым Калмурзаева да жыл сайын кан тапшырып келет. Өзү дарыгер экендигин айткан ыктыярчы канга муктаж жарандар жыл сайын саны өсүп жаткандыгын белгилеп, анын каны башка адамдын өмүрүн сактап калууга себеп болгонуна кубанат. Жок, мурда деле тапшырып жүргөм. Азыр киргенде биринчи регистрация кылышты. Андан кийин канымдын группасында риск факторду аныкташты, давлениемди өлчөштү. Анан чыгып кирдим. Қан тапшыргандан жеңил сезип каласың өзүңдү. Пайдасы эми менин каным бирөөгө өмүрүн сактап калганга пайдасы тиет деп ойлойм. Ошондой эле бүгүн алгачкы донор болгон жарандар да бар. Алар алгач коркуу сезими болгондугун айтышат. Негизи өзүм калган менен келдим. Эч кандай кыйынчылык жок. Бул жакта врачтар бардыгы жакшы, мындай оорутпай эле жакшы алып атпайм. Жок, мен биринчи жол берип атам. Өмүрүмдө биринчи жол берип атам. Өзүңүздү кандай Жакшы бар, эч кандай баягы оору сезүү жок, эч кандай бар, нормально эле. мындан ары да донор болуп турганда Эми баягы если аябай муктаж болгон болсо келип берип турабыз, буюрса. Кан тапшырып бүткөн соң адам 15 мүнөт жатып эс алуу керек болот. Антпесе баш айланып, жыгылып кетиши ыктымал. Андыктан көбүрөөк суюктук ичип, убактылуу оор жүктөрдү көтөрбөй туруусу зарыл. Қан тапшырган адам 10-15 мүнөт жатыш керек. Биз қан тапшырып колдорун байлагы чейин 2 саатка чейин чечилбейт. Биз байлаган бинт оор көтөрбөш керек, бийиктикке чыкпаш керек, суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Донор болгон адам 18 жаштан жогору, ден соолугу таза, эч кандай жугуштуу оорулар менен оорубаган жаран болуусу керек. Жылына 5-6 кан тапшырып турган адамдын ден соолугу жакшырып, кан айлануу системасы жогорулайт. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары донор болгон жарандардын саны кыскарып, айрыкча кечеги пандемия учурунда канга муктаж болгон жарандардын саны өсүп, кан жетпей каза болгондор көп болгондугун кан донор толуктоо бөлүмүнүн башчысы Канышай Примкулова көзүнө жаш алуу менен айтып берди. Өтө көп болдук канга муктаждар. Ковидке байланыштуу өтө көп болду. Иштедик, коллектив менен суткалап иштедик, оорудук. Жетекчибиз каза болду ушул. Эл аябай муктаж болду. Элүү чакырып кетет элем ошо соопчулук иштерди кылып келип кан берүүсүнө. Улуттук донор күнү майрамдык иш-чара менен уланды. Ошондой эле жергиликтүү бийликтин атынан пандемия учурунда тынымсыз кызмат кылып, калктын саламаттыгы үчүн кам көргөн кан донор толуктоо бөлүмүнүн дарыгерлери ардак грамоталар, ыраазычылык баракчалар менен сыйланышты. Фироза Ашымбаева, Бөгүсөн уулу, Ынтымак.